Сузакта 4-класстын окуучусу Сумая Хасылжанова 18 ноябрда мектепке үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Аны милиция менен жергиликтүү жүздөгөн активисттер издеген эле. Арадан 9 күн өткөндөн кийин дал ушул Сумаянын жансыз денеси Көгарт дарыясынын жээгинен табылган болчу. Сумая Хасылжанова 5-1 туугандын 3-чүсү эле. Мектепке чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон жеткинчектин сөөгүн балык уулап жүргөн жергиликтүү тургун таап алып, милицияга кабар берген. Алгач Сузак райондук иштер бөлүмүнүн маалыматтарын электрондук журналына табылган өлүк болуп катталып, алдын ала тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Андан кийин денени табып, ошол жердеги окуя болгон жерге кароо жүргүзүп, андан кийинки тергөө амалдарынан кийин бул берене кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине киши өлтүрүү беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш ачылып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Тиешелүү ыкчам кызматкерлердин коомчулук менен биргеликте азыр ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Сумаяны издөөгө 100гө чукул жергиликтүү тургун жардам берген. Алар Сузак районунун борборундагы бардык айылдарды кыдырып, бош турган имараттар, ээн калган жайларды текшерип чыгышкан. Жаш активист Дастан Хамданов бул окуяга тиешеси бар адамдар кайдан болбосо дагы табылып, жазасын алыш керек деп эсептейт. Ата-энелер деле ушул балдарыны мындай кулак болуп, сабакка барып ата, барбай ата, мугалимдер менен байланышып турса, анан бул кылган адам өтө бир инсапсыз адам экен, ошону таап туруп эми жазалаш керек. Мыйзам чегинде кандай жазалар көрүлсө, ушул мыйзам чегинде мамлекет аны таап туруп жазалаш керек. Жеткинчектин ата-энеси кызынын өлүмүнө ишене албай кан жутуп турушат. Сумаянын класс жетекчиси Огулхан Көкөеванын айтымында, Сумая чыйрак мектепте 4-5 деген бага окуган кыз эле. Мен өзүм ростан бул окуучумун. Мен азыр да Сумаянын арабызда жок болгонуна ишене албай турам. Сумая сабактан 4-5 деген бааларга окуучу. Курбулары менен мамилеси жакшы эле. Ал жоопкерчиликтүү кыз болчу. Биз кызыбыз сабакка барбай калган күндөн тарта күнү түнү түнкү саат 2ге чейин мектеп жамааты менен кошо аны издеп жаттык. 2012 жылы туулган Сумая үйүнөн 18 ноябрь күнү саат 12:40 чамасында мектепке чыгып кеткен. Бирок ошол күнү окууга барган эмес. Сумаяны айрымдар маршруткага түшүп кеткенин көрүшкөн. Ал күнү жеткинчек башына ак түстөгү жоолук салынып, ак көйнөк, боз түстөгү джемпер, көк түстөгү куртка, бутуна кызыл түстөгү бут кийим кийип чыккан. Кыздын сөөгү дарыянын жээгинде, кийими жок табылган. Укук коргоо кызматынын маалыматында Сузак району боюнча быйыл жыл башынан бери 25 өспүрүм дайынсыз жоголду деген кайрылуу түшсө, алар кийин табылып жакындарына берилген. Жоголгон өспүрүмдөр көпчүлүк учурда үй бүлөдөгү таарынычтан улам чыгып кетип, качып жүргөн жеринен табылган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.